Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarga bir proyekt bo'yicha bayonlab berayин. Bu proyektga alg'aч birinchi registratsiya bo'lib olayli. Registratsiya bo'lib uchurunda bu yerga atingizni username yozasizda. Misoli Mira desam, Mira degan men qatalsam, sizning atingizda Mira bo'lsa, anda Mira desangiz to'g'ri emas bo'lib qoladi. Shundan boshqacharoq at yozish kerak. Username yozib olgandan keyin bu yerga ikki o'xshash parol yozasiz. Bir parol yozib, uni qayta olib yozasiz. Andan keyin bu kodga tibeymiz. Bu yerda Qirg'izistonda tanlab o'zingizning nomeringizni yozasiz. Andan so'ng 1687 deb kod chiqarib beradi bizga. Qalağanday kod chiqadi. O'sha kodni qaytalab yozamiz bu yerga. Анан registratsiya degan bosqichni bosamiz, сохранить etib qo'ysak bo'ladi. Darrov bu qizil bosqich orqali главный ekranga joylashtirib qo'yib olsam bo'ladi. Demak, bu yerda nima qilamiz biz? Награда за подтверждение deganni bosib ko'raylik. O'sha yerdan dag'i nagradalар жазылып тұр бұл жерде, жаңағы реферальный системасы арқылы іштегенде қанша процент счет ошолор жазылған. Біз бұл краб деген жерге кіресіз дағы 20 заказ аткарыш керек екен негізінен. Алгач бұл жаққа заказ аткарыш үшін бізге неме деп депозит толтур деп жатат. Себеби биздин балансыбыз бұл жерде 0 болып турат. Biz bu приложениясын жүктеп алайлы. Ал үчүн приложенияны басабыз дагы. Клик дегенди басайлы. E-Price Android көчүрүп алабыз. Окей. Мынакей достор, E-Price көчүрүп алдык. Приложение аркылуу көрсөтүп берейин үчүн. Мынакей достор, приложенияны жүктөгөндөн кийин биздин баланска $300 демо счет берилет. Бул демо счетту $300 биз күнүнө 30 задания аткарабыз. Бул граб дегенге киребиз дагы 30 задания аткарышыбыз керек. 3 күндөн кийин бул демо счетко берилген $300 чегерилет. Мындай айтканда баланстан жоголот да. Ага чейин ошол күнүнө задания аткарып акча топтосок болот. Задания аткарыш үчүн биз мына жерде граб деген көктү басабыз. Мынакей көтүп турабыз. Күнүнө 30 жолу ушуну аткарабыз. 18:10 баштадык. Submit деген басып коебуз. Бир жолу аткардык. Мына экинчиси кетип атат. Эч кандай деле убакыт кетпейт. Бир канча баскычтарды басып эле биз 30 заданияны аткарып, андан кийин кошумча киреше тапсак болот. Мынакей достор, экинчи, үчүнчү заданияны аткарып жатам. Азыр бардык заданияларды аткарып бүтөйүн эми. Мынакей достор, 20 задания аткаргандан кийин менде бир аз тыныгуу жаса дегендей ишарат берилип жатат. Азыр ушундай көрсөтөйүн. Мындай жазуу чыгып жатат. Ошондуктан бир аз күтүп турайлы. Мен башка маалыматтарды айтып турайын дагы, анан да бир жасап көрөлү. Достор, 20 задания келет экен. Мен переводчик аркылуу иштей баштадым. Жана англисче болуп жакшы түшүнбөдүм эле. 20 задания келет экен. Эгерде биз $30 салып VIP1 пакетин сатып ала турган болсок, анда 30 задания келе баштайт экен. $30 салып, анан VIP1 пакетин сатып алып, 30 задания аткарып күнүнө, бул жактагы өзүбүзгө чыккан акчаны дагы бүгүн эртең задания аткарабыз да ошолорду дагы чыгарып кетсек болот экен акчабызды. Рефералдык системасы боюнча айта турган болсом, биринчи линия 16, экинчи линия 8, үчүнчү линиядан 4% жанагы задания аткарганда түшөт экен. Бирок бул жерде точно VIP-терден эле түшөбү же өлбөй катталган адамдан түшөбү, маалымат жок. Профиль компаниясында ошол итальянский компания электрондук түрдө деп маалымат жазылыптыр. 30 июнда 2019 жылы жанагындай сентябрда почти түзүлгөн экен. Мына жердеги маалыматтар боюнча башта эле түзүлүп, балким жанагындай бул ишке ушундай 2019 жылы чыккан деген маалыматтарды окуп жатам. Бул жактан отзыват деген жерден сиздер платежный пароль коесуздар. Мынакей паролду коюп алдык. Андан кийин бул жактан способ вывод деген жерден биз жанагы адресибизди бул жерге улайбыз. Улаганда настоящее имя жазабыз. Так, электронный почтабызды жазабыз. Бул сөз түрдө уланыш керек. Телефон деген жерге биз азыр Кыргызстанды издеп жатам. Кыргызстанды жазабыз дагы. Бул жерге номерибизди жазабыз. Адрес, домашний адрес дейт, почта коюн.
Бул жерге ТРС-20 адрес издей алабыз. Ал үчүн Binance'га киребиз, дагы кошелек дегенге кирип, Spotlight деген бөлүмдөн ал жерден USDT деп издейбиз. Вывод дегенди басабыз, дагы Tron ТРС-20 сетинде биз USDT адрес издей алып бул жерге коебуз. Анан пароль транзакция жана койдук го 4 цифрадан, ошону жазабыз. Болду, баардыгын жазып бүттүк. Минималка $30, $30 баштап чыгарып берсек болот. Ошо болгону мына граб деген басабыз, дагы 10 мүнөттүн ичинде 20 заданияны мынтип аткарып коебуз. VIP тарифтер боюнча маалымат берип кетейин. Электронная ставка бизде азыркы учурдагы немебиз, учурдагы тарифибиз. Эгерде Yatego деген тарифке өтө турган болсок, буга $30 салышыбыз керек. $30 менен анан кийин иштейбиз. Андан кийинки тариф бул $500 пакет, при покупка $500 деп турат. Андан кийин Zalora $2000. Буда болсо 3-чү VIP 3, мындайча айтканда VIP 3 болуп саналат. Күнүнө 40 задания келет, 0,46% түшүп турат. Андан кийинки Lazada пакети $5000, $20000, $50000, $15000, $300, анан $600,000 тариф пакеттери бар. Бул жерден биз болгону мына Yatego либо onbuy.com $500 же $30 пакеттерин алып колдонуп иштесек болот. Мисалы, Yatego деген пакетти алыш үчүн биз бул жерден окуп көрөлү. Күнүнө 30 задания келет. Комиссия 0,4%. Ар бир заказдын жана суммасынан 0,4% бизге баланска түшүп турат. Мынакей ушул жерден алсак болот. Бул онлайн деген жерден атайын служба поддержкалары отурат. Ушул WhatsApp десе WhatsApp, Telegram десе Telegramда отурат. Ушул жерден байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле онлайн награда дегенди басып, жанагы биринчи катталгандан кийин $300 ушул онлайн наградадан алабыз. Жазсаңыздар жооп берет. Болгону ушул достор. Андан сырткары бул жерде досторубузду чакырыш үчүн өзүбүздүн ссылкалар, реферальный коддор бар. Ушул жерден алабыз адресин. Отчет команда деген жерден биз ошол кимди каттады, канча адам катталды, ошолор боюнча маалымат алабыз. Запись заказа деген жерден ошол бүгүнкү аткарган заданияларыбыздын маалыматы чыгып турат бул жакта. Мен буну таптым, бүгүн чыгарган экен, же бүгүн дейм да 20-сы чыгарган экен. $937 ошол группасынан таптым. Булар чоң пакеттер сатып алгандар экен, акча чыгарып атышыптыр. Баса, мен маалымат толуктап кетейин достор. Биз жана Epic дегенден 20 задания аткардык элек. Бирок биз 30 задания аткарышыбыз керек болчу. Анын Yatego дегенден аткарабыз. Yatego дегенди басабыз, дагы ошол жерден автоматик grab дегенди басабыз. Ошондо биз 30 задания күнүнө аткарабыз. Жана меники такыр болбой койду эле, себеби берки жакта болуп калыптырмын да. Именно ушу Yatego дегендин ичине кирип, мына 30 задания аткарабыз. Мына главныйга келсеңер, ушул жерде турат 30 задания деп. Эгер 10 байда болсок, анда биз 35 задания аткармакпыз. Биз азыр Yatego-добуз, ошон үчүн 30 задания күнүнө аткарышыбыз керек. Эми балансты текшере турган болсок, мына $310,5 болуп калды балансыбыз. Негизи ушундай болуш керек. Эртең дагы Кудай буйрса 30 заданияны мына grab деген жерден аткарабыз.